Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү берип жатканыңыз үчүн. Кудайым Ата, рахмат өзүңүздүн ыйык каныңызды төгүп, бизди куткарып алып, түбөлүк балдарыңыз кылып алып, Бишкек жыйынындагы түбөлүк бир туугандардын арасына кошуп койгонуңуз үчүн. Кудайым Ата, биз куткарылгандан кийин бул дүйнөдө кандай максат менен жашап жатканыбызды унутуп калбастан, ар дайым биз эски табиятыбыздагы күнөөкөр иштерди тазалап, ыйык рухтун жетегинде жашагыдай кылып бизге жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, ушул жаштардын арасында көптөн бери катышпай жүргөн жаштар бар. Алар кайда жүрбөсүн, алардын ойлорун, жүрөктөрүн бул дүйнөнүн төрөсүнүн, шайтандын азгырыктарынан өзүңүз сактай көрүңүз. Алардын жүрөктөрүнө жыйын менен бирге болууга умтулган жүрөк бере көрүңүз. Ошондой эле бүгүн келе албай калган жаштар дагы кайда жүрбөсүн, алардын жолдорун өзүңүз сактап, жүрөктөрүн, ойлорун өзүңүз сактап, ар дайым жыйын менен бирге болууга умтулган жүрөктө жашашына жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, ошондой эле уландагы ушул 5 күндөн бери сиздин ыйык тирүү сөзүңүздү, семинардын сөзүн угуп жатат. Кудайым Ата, өзүңүз ыйык рухуңуз менен жетектеп, жүрөгүн, көздөрүн, кулактарын ачып, сиздин чындык сөзүңүздү түшүнүп, чындап өзүнүн абалы кандай экенин түшүнүп, куткарылууга ыйык рухтун жетегинде ээ болушуна жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, бүгүнкү убакыт сааттарын бардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь. 1 Тессалоникалыктарга 5 бөлүм 23 аят. Биринчи Тессалоникалыктарга 5 бөлүм 23 аят. 1202 бет. Чогуу окуйбуз. Тынчтыктын булагы болгон Кудай өзү силерди толугу менен ыйык кылсын. Рухуңар, жаныңар жана денеңер Теңирибиз Иса Машаяк келгенге чейин эч кемчиликсиз толук сакталсын. Кандайсыңар? Ден соолуктарыңар кандай? Ишеним жашоодогу ден соолуктарыңар кандай? Жакшыбы? Дагы кимдики жакшы? Корнелияныкы эле жакшы окшойт, а? Корнелиядан сабак алат окшойбуз. Кантип ишеним жашоодо жакшы жашай алабыз. Бүгүнкү сөздүн темасы эркин адам рухтун жетегинде жашаш керек деген тема. Куткарылган адамдарды эркин адамдар деп айтабыз, туурабы? Бирок эркин деген сөздүн мааниси куткарылган адамдар үчүн кандай мааниде колдонулат? Куткарылган адам күнөөдөн, соттон жана жазадан эркин болгон адамдар, туурабы? Римдиктерге 5 бөлүм 12 аятта айтылгандай, бир адам аркылуу күнөө кирди, күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип өлүм баардык адамдарга өттү. Себеби баардыгы күнөө кетиришти. Кудайдын мыйзамы боюнча күнөө албеттүү түрдө жазаланышы керек. Туурабы? Күнөө кайсыл жерде болсо, сот дагы ошол жерде. Кудай ыйык болгондуктан, Кудайда бир дагы күнөө жок болгондуктан, күнөө албеттүү түрдө Кудайдын мыйзамы боюнча жазаланышы керек.
Римдиктерге 6 бөлүм 23 аятта айтылгандай, күнөө үчүн жаза өлүм деп жазылган. Туурабы? Бул дүйнөгө күнөө киргендиктен адамдар физикалык жактан өлүмгө дуушар болушат. Бирок Кудайдын сөзүнө ылайык адамдар физикалык өлүм менен гана чектелбейт экенин билебиз. Туурабы? Еврейлерге 9 бөлүм 27 аятта айтылгандай, адам бир ирет өлүп, андан кийин сотко келиши керек. Туурабы? Адам баласы сотко келгенде аны ким соттойт? Жакан 12 бөлүм 48 аятта айтылгандай, Ыйсаны четке кагып, анын сөздөрүн кабыл албаган адам үчүн сот бар. Ыйса айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт деп жазылган. Андай болсо, Ыйса кандай сөздөрдү айткан? Марк 1 бөлүм 15 аятта айтылгандай, убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле деген сөздөрдү айткан. Ким куткарылууга ээ болгон эмес болсо, сотко келиш керек жана жазасын алыш үчүн түбөлүк тозокко түшүш керек. Жакан 5 бөлүм 24 аятта айтылгандай, ким Ыйсанын сөзүн кабыл алып, ага ишенип куткарылууга ээ болгон болсо, ал соттолбойт. Анткени өлүмдөн өмүргө өткөн болот. Туурабы? Биз мурун Ыйса менен жолукканга чейин караңгынын ичинде жашаган адамдар болчубуз. Туурабы? Эфестиктерге 5 бөлүм 8 аятта айтылгандай, биз бир кезде караңгы болчубуз. Бирок Ыйса Машаякты таанып билүү аркылуу эми жарык болдук. Эми эгерде чындап куткарылган болсок, анда шайтандын колунан бошонуп, Ыйсанын колуна өткөн адамдар болуп саналабыз. Туурабы? Куткарылганга чейин шайтандын колунда, шайтандын бийлиги астында жасаганбыз. Куткарылгандан кийин Ыйса бизди ошол шайтандын колунан өзүнүн колуна алып алды деген сөз. Эми биз Ыйсага таандык адамдарбыз. Туурабы? Колостуктарга 1 бөлүм 13 аят. Чогуу ачабыз. Колосалыктарга 1 бөлүм 13 аят. Чогуу окуйбуз. Ал бизди караңгылыктын бийлигинен куткарып, сүйүктүү уулунун падышачылыгына алып кирди. Эми куткарылган адамдар бейиштин жарандары болуп саналат. Бейиштин жарандары деген паспортубуз бар десек болот. Туурабы? Ар бир өңөрдө барбы ошол паспорт? Ар бир өңөрдө барбы? Ал паспорт кандай светте? Биздики көк свет го. Биздин бейиштин жаранын паспорту кандай светте? Кызыл светте. Туура. Ыйсанын каны аркылуу ошол паспортду алганбыз, Ошондуктан Кудай каалаган учурда бизди ошол бейишке алып кете алат. Бирок бейиштин паспорту жок адамдар тилекке каршы ал жерге кире алышпайт. Эгерде бизде чындап бейиштин паспорту бар адамдар болсок, анда бейиштин жараны катары жашашыбыз керек. Туурабы? Андай болсо, бейиштин жараны кандай жашоо менен жашаш керек? Мисалы, мен Кыргызстандын паспорту менен, Кыргызстандын жараны катары Америкага барып, Кыргызстандын мыйзамы менен жашасам болобу же болбойбу? Албетте болбойт. Туурабы? Кайсыл мамлекетке барган болсом, ошол мамлекеттин мыйзамы менен жашашым керек болот. Туурабы? Ушул сыяктуу эле эгерде бизде бейиштин паспорту бар болгон болсо, жана чындап бейиштин жарандары болгон болсок, анда ошол мекендин жарандары катары жашасак, туура көрүнүш болуп саналат. Ошондуктан Филиппиликтерге 3 бөлүм 20 аятта айтылгандай,
куткарылган машаякчылардын мекени асманда деп жазылат. Куткарылган адамдар чындык Ыйсада экенин таанып билип, күнөөлөрү кечирилип, түбөлүк тозоктун торунан куткарылган адамдар. Биз куткарылганга чейин өлүмдөн коркуп, өмүр бою шайтандын бийлигинин астында жашачубуз. Туурабы? Бирок Ыйса келип, биздин ордубузга өлүп, бизди шайтандын бийлигинен куткарып алды. Еврейлерге 2-бөлүм 14-15 аят. Чогуу ачабыз. Еврейлерге 2-бөлүм 14-15 аят. Еврейлерге 2-бөлүм 14-15 аятты чогуу окуйбуз. Балдарынын денеси эттен жана кандан тургандыктан, Ыйса да эт менен кандан турган денеге ээ болду. Ал өз өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтанды күчүнөн ажыратыш үчүн өлүмдөн коркуп, өмүр бою кул болуп жүргөндөрдү эркиндикке чыгарыш үчүн денеге ээ болду. Эмне үчүн Ыйса адам кейпинде келиш керек болгон? Эмнеге дегенде биздин денебиз эттен жана кандан тургандыктан. Ыйса дагы эт менен кандан турган денеге ээ болуп келди. Ыйса айкаш-чыгаштагы өлүмү менен өлүм бийлигине ээ шайтандын күчүнөн ажыратты. Ошондуктан ушул чындыкты таанып билип, куткарылган адамдарды эми эркин адамдар деп айтсак болот. Туурабы? Ошондуктан Жакан 8-бөлүм 32 аятта айтылгандай, чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат деп жазылган. Туурабы? Ошондуктан күнөөнүн кулунан, соттун жана жазанын кулчулугунан бошонгон адамдарды эркин адам деп билсек болот. Башкача айта турган болсок, түбөлүк тозоктун отунан куткарылган адамдарды эркин адам деп айтсак болот. Бирок көп учурда эркин деген сөздүн маанисин туура эмес түшүнгөн жана туура эмес колдонгон адамдар дагы бар. Туура эмес окутуулар дагы бар. Ыйса бизге эркиндик берди. Эми мен каалагандай жашай берсем болот деген адамдар бар. Же болбосо денеси өзүнчө, жаны өзүнчө, рухун өзүнчө бөлүп, эркин деген сөздү туура эмес колдонгон адамдар дагы бар. Мисалы, менин жаным куткарылды. Бирок денем күнөөкөр болгондуктан күнөө кетирип жашай берет. Мен анын үстүнөн бийлик жүргүзө албайм деп, ушундай бөлүп караган адамдар бар. Адам баласы денеден, жандан жана рухтан болсун деп Кудай өзү ушундайча бириктирип жаратып койгон. Туурабы? Ошондуктан Марк 10-бөлүм 9 аятта айтылгандай, Кудай кошконду адам ажыратпасын деп жазылган. Эгерде Кудай өзү адам баласын ушундайча 3 нерседен кылып жаратып койгон болсо, анда адам өзүнүн ою боюнча, өзүнүн каалоосу боюнча, менин денем өзүнчө күнөө кетире берет, жаным өзүнчө жашай берет, рухум Кудайды даңктай берет деп бөлүп карай турган болсок, анда мындай көрүнүш Кудайдын сөзүнө жана эркине дал келбеген жалган көз караш болуп саналат. Ошондуктан адам баласы бардык кылган иштерине бир гана өзү жоопкерчиликтүү экенин биз так билишибиз керек. Бул нерсени менин денем кылып жатат, бул нерсени жаным кылып жатат, бул нерсени рухум кылып жатат деп бөлбөшүбүз керек. Мен канча бөлүктөн турсам дагы кылган ишиме жараша тиешелүүмдү аларымды билишим керек. Хоть башынан Кудай мени 15 бөлүктөн кылып жасап койгон болсо дагы, ар бир кылган ишиме мен өзүм жооп беришим керек экенин билишим керек. Өз-өзүнчө Кудай кошконду бөлүп карабашыбыз керек. Мисал үчүн семинарларда болот, биз семинарда адамдар кичине жеңилирээк түшүнсүн деп
адам 3 нерседен турат, анан 3 нерсени каалайт деп мындай бөлүп түшүндүрөбүз да. Бирок чындыгында аны бөлүп ошол боюнча жашабашыбыз керек. Эгерде ошондой бөлүп карай турган болсок, анда көптөгөн башаламандыктар болуп кетет. Көптөгөн туура эмес окутуулар чыгып кетет да. Ошондуктан биз андайча бөлүп карабашыбыз керек. Мен канча бөлүктөн турсам дагы, ар бир бөлүгүм үчүн мен өзүм гана жооп берем. Ар бир нерсеге өзүм жоопкерчиликтүүмүн деп билишибиз керек. Ошондуктан 2 Корунтуктарга 5 бөлүм 10 аятта айтылгандай, биз куткарылгандан кийин денеде жашап жүргөндө кылган же жаман жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн Ыйсанын сок тактысына келишибиз керек. Туурабы? Ошондуктан эркин адам деген сөздүн мааниси күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, адилеттиктин кулу болуп калды дегенди билдирет. Римдиктерге 6 бөлүм 18 аят. Чогуу ачабыз. Римдиктерге 6 бөлүм 18 аятты чогуу окуйбуз. Ошентип силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, адилеттиктин кулу болуп калдыңар. Куткарылганга чейин жаман кожоюндун алдында кул болуп жашаганбыз. Эми куткарылгандан кийин жакшы кожоюндун кулдары болуп калдык. Туурабы? Эми биз эркин болдук деп өзүбүз каалагандай күнөө кетирип, же болбосо күнөөгө жол берип жашай берсек болобу же жокпу? Албетте жок. Биз эми адилеттиктин кулу болуп калдык. Жарыктын кулу болуп калдык. Туурабы? Эми мындай кул деген сөз аябай кичине адамдар үчүн мындай оорураак кабыл алына турчу сөз да. Бирок ойлонуп көрсөңөр, куткарылганга чейин биз шайтандын жаман нерсенин кулу болуп жашаганбыз. Бирок куткарылгандан кийин жакшы кожоюндун, жарык кожоюндун кулу болуп калдык. Анан эгерде силерге тандоо бере турган болсо, силер албетте жакшы кожоюнду тандамаксыңар да, туурабы? Жакшы нерсени тандамаксыңар. Ошон үчүн эми биз эркин болдук деп, жакшы кожоюндун кулу болдук деп, өзүбүз каалагандай жашап, өзүбүз каалагандай күнөө кетирип жашасак, анда туура эмес көрүнүш болуп калат. Туурабы? Эмнеге дегенде биз өзүбүздү кимге кул катары берген болсок, ошол кожоюндун мыйзамы боюнча жашашыбыз керек. Туурабы? Биз куткарылганда бизди бирөө кыйнап, же болбосо Ыйса өзү кыйнап куткарып алган эмес. Туурабы? Же силерди бирөө кыйнап куткарылып алдырды беле. Ар бир адам өзүнүн тандоо эркиндиги боюнча кимге кул болорун өзү тандаган. Туурабы? Ыйса деле биз үчүн жанын бергенде аны эч ким мажбурлаган эмес. Туурабы? Ыйса өзүнүн каалоосу боюнча. Жакан 10 бөлүм 17-18 аятта айтылгандай, Ыйса өзүнүн каалоосу боюнча биз үчүн жанын берген. Ошондуктан куткарылган адамдардын баардыгы өзүнүн тандоо эркиндиги боюнча Ыйсанын кулу болобуз деп тандашкан. Эгерде биз ушундайча тандоо жасаган болсок, анда күнөө кетирип, Ыйсанын сөзүнө тил албастык кылып жашай албайбыз деген сөз. Туурабы? Римдиктерге 6 бөлүм ушул жерде эле 15-16 аятты окуйбуз. 6 бөлүм 15-16 аятты чогуу окуйбуз. Эмне кылабыз? Биз мыйзамдын бийлиги астында эмеспиз, ырайымдын астындабыз деп күнөө кыла берелиби? Албетте жок. Өзүңөрдү тил алчаак кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болоруңарды билбейсиңерби?
Ошол сыяктуу эле силер өлүмгө дуушар кыла турган күнөөнүн же адилеттикке жеткире турган тил алчаактын кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Өзүңөрдү тил алчаак кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Албетте билебиз да. Туурабы? Же билбейбизби? Албетте билебиз. Эгерде биз чындап куткарылган болсок, анда Ыйсаны кожоюнубуз катары кабыл алганбыз. Ошондуктан эми Ыйсанын кулдары катары татыктуу жашоо менен жашаганга аракет жумшайбыз. Бирок эң таң калыштуусу, Ыйса бизди кулдар эмес досторум деп чакырган. Билесиңер да, Жакан 15-бөлүм 15-аятты ачабыз. Жакан 15-бөлүм 15-аят. Жакан 15-15 чогуу окуйбуз. Мындан ары силерди кул дебейм, анткени кул өз кожоюнун эмне кылып жатканын билбейт. Мен силерди досторум дедим, анткени силерге атамдан уккандарымдын баарын айтып бердим. Ошон үчүн кул деген сөз силерге жаман болуп атса, анда мен Ыйсанын досумун десеңер деле эч кандай маселе жок. Кул деген сөз кичине кыйыныраак кабыл алынган болсо, мен Кудайдын баласымын деп айтсаңар болот. Жакан 1-бөлүм 12-аятта айтылгандай, ким Ыйсага ишенип аны кабыл алган болсо, Кудайдын балдары болууга бийлик берилген деп жазылган. Чындап Кудайдын сүйүүсүн түшүнүп, Ыйса кандай азаптарды башынан өткөрүп бизди түбөлүк тозоктун отунан куткарып алганын түшүнгөн адам өзүн өзү басынтып, мен Ыйсанын кулумун деп чын жүрөктөн кубаныч жана сүйүү жүрөк менен айта алат. Туурабы? Жакан 1-бөлүм 12-аятта айтылгандай, биз Кудайдын балдары экенибизди так билебиз. Биз Ыйсанын достору экенин так билебиз. Биз асман падышачылыгынын жарандары экенибизди так билебиз. 1 Петр 2-бөлүм 9-аятта айтылгандай, биз тандалган ыйык эл экенибизди жана Кудайдын ыйык кызмат кылуучулары экенибизди так билебиз. Биздин ушундайча чоң статусубуз бар экенин так билебиз. Туурабы? Бирок өзүбүздүн каалообуз боюнча Ыйсанын кулдарыбыз деп тааныштыра алабыз. Албетте бул ар бир адамдын жеке ишеним жашоосуна тиешелүү нерсе деп айтсак болот. Албетте ар бир эле адам мен кулмун деп айта албаган деле адамдар болсо керек да. Бирок мен мисалы үчүн Кудайга сыйынганда, сиздин балаңыз катары татыктуу жашоо менен жашагыдай кылып, сиздин кызматчыңыз катары кул катары кызмат кылгандай кылып жардам бере көрүңүз деп сыйынам да. Эмне үчүн? Мисалы үчүн Москвадагы пастор Кудайга мындай ата деп мындай сыйына албайм деп айтчу да. Эмнеге десем, мен билем дейт да, Кудай менин атам экенин. Бирок ата деп сыйынгандан тартынам дейт да. Эмнеге десем, эмнеге дегенде мен ушунчалык мындай татыктуу эместей боло берем депчи. Ошон үчүн Москванын пасторунун сөздөрүн мындай уксаңар, башында сыйынганда ар дайым мындай Господь менин кожоюнум, менин Кудайым деген сыяктуудай сыйынат да. Албетте эми ар бир адамдын ушундайча Кудайдын сүйүүсүн таанып билгенине жараша өздөрүн ушундай басынтып алдында мен Ыйсанын кулумун деп айтат да. Биздин статусубузга карабастан. Ошон үчүн чындап ким Кудайдын сүйүүсүн таанып билген болсо,
чындап Ыйса кандай азаптар менен бизди куткарып алганын чындап таанып билип куткарылган адам болсо да, мен Кудайдын, Ыйсанын кулумун деп өзүбүздүн эркибиз менен айта алабыз да. Туурабы? Бизди бирөө мажбурлабайт да, ошентип айт деп. Эмне үчүн андай кылабыз? Эмнеге дегенде, Кудайды баарынан жогору биринчи орунга койгондуктан. Да, ар бир адам өзүнүн жүрөгүнүн каалоосу боюнча Ыйсанын кулумун деп тааныштыра алат. Ошондуктан байкап көрсөңөр деле Ыйсанын шакирттери деле өздөрүнүн каалоосу боюнча мен Ыйсанын кулумун деп тааныштырышкан. Да? Куткарылган адамдар өздөрүнүн статусун билип турса деле өздөрүнүн басынтып кул катары кызмат кылганга аракет жумшашат. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде Кудайдан улуу сүйүүгө жана ырайымга ээ болгондуктан. Кудайдын мага кылган баардык жакшылыктарын кантип актайм деген жүрөк пайда болгондуктан. Өздөрүн басынтып кул катары кызмат кылганга аракет жумшашат. Кудайдын баласы экенине карабастан, Ыйсанын досу экенине карабастан, өзүн өзү басынтып кул катары кызмат кылгысы келген жүрөк пайда болгондуктан. Дагы эмне үчүн өзүбүздү кулга айлантып кызмат кылышыбыз керек? Дагы бир себеби эмне үчүн биз өзүбүздү кулга айлантып кул катары кызмат кылышыбыз керек? Себеби бизде дагы деле күнөөкөр табият жашагандыктан. Бизде дагы деле күнөөкөр табият болгондуктан биз өзүбүздү ар дайым басынтып, өзүбүздү ылдыйлатып, кул катары кызмат кылганга аракет жумшашыбыз керек. Галатиялыктарга 5-бөлүм 17-аят. Галатиялыктарга 5-бөлүм 17-аятты чогуу окуйбуз. Анткени күнөөкөр табияттын каалоолору рухка, рухтун каалоолору болсо күнөөкөр табиятка каршы. Алар бири-бирине каршы. Ошондуктан силер өзүңөр каалаганды жасабайсыңар. Да? Биз куткарылгандан баштап күнөө тамыры менен жок болуп кетти. Же болбосо жок болуп кетиш керек деп айта турган болсок, анда көптөгөн көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Туурабы? Куткарылгандан кийин эгерде менде күнөө жок, эми менден күнөө тамыры менен жок болуп кетти. Мен ыйык адам болуп калдым, эми күнөө кетирбей калдым деп айта турган болсок, анда көптөгөн көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Эң биринчи көйгөй биздин куткарылуубузда шек жаралышы мүмкүн. Эгерде биз куткарылгандан кийин күнөө менден жок, түп тамыры менен жок болуп кетти, эми мен ыйык адам болуп калдым дей турган болсок, анда куткарылуубузда шек жарала баштайт да. Эмнеге мен анда күнөө кетирип атам? Эмнеге анда менде ушундай нерселер болуп атат, жаман нерселер болуп атат деп шек жарала баштайт. Ошондуктан куткарылгандан кийин күнөө кандай болсо, күнөөкөр табиятыбыз кандай болгон болсо, ал ошол бойдон дагы эле бизде деп туура түшүнүшүбүз керек. Эгерде куткарылгандан кийин менде эми күнөө жок, же болбосо күнөө кетирбей калдым деп айта турган болсок, анда өзүбүздү алдап жаткан адамдардан болуп калабыз. Ал нерсе болсо Кудайдын чындык сөзүнө дал келбей калган көрүнүш болуп калат. Эмнеге дегенде 1-Жакан 1-бөлүм 8-аятта айтылгандай, чогуу ачабыз. 1-Жакан 1-бөлүм 8-аят. 1-Жакан 1-бөлүм 8-аятты чогуу окуйбуз.
Эгерде күнөөбүз жок деп жатсак, анда өзүбүз алдап жатабыз жана бизде чындык жок. Да? Куткарылгандан кийин күнөө менден түп тамыры менен жок болуп кетти. Эми мен күнөө кетирбей калдым дей турган болсок, анда бул ыйык жазууга дал келбеген туура эмес түшүнүк болуп саналат. Куткарылгандан кийин күнөө жок болуп кеткен жок. Да? Бизде дагы деле күнөөкөр табият жашайт. Бирок бул жерде чоң айырмачылык бар. Куткарылгандан кийин адамдын жашоосунда, жүрөгүндө чоң мындай эволюция болду десек болот да. Чоң айырмачылык бар. Куткарылганга чейин менде бир гана табият жашачу. Ал күнөөкөр табият. Туурабы? Эми куткарылгандан кийин менде эки табият жашайт. Биринчиси Кудайдын табияты, экинчиси күнөөкөр табият. Эми экөө бири-бирине каршы аеосуз согуш башталат. Бир белгилүү адам куткарылгандан кийин аябай ушундай бактылуу болуп, шунчалык жүрөгү кубанычка толуп, сүйүүгө толуп, биринчи сүйүү куткарылган күнү адамдар шундай сүйүүгө толуп, шундай толкунданып, шунчалык ыраазы болуп, сүйүнүчү, кубанычы жүрөгүнө батпай, шундай баарына жарыялап, шундай жыйынга келип, шундай кызмат кылып, шундай жүрөк болот го. Бирок айтат да, ушундай процесс болгон дейт да, ушундай ыраазычылык. Бирок убакыттын өтөөрү менен дейт да, что-то почему-то мындай мен өзүмдөн жаман нерселерди көрө баштадым дейт да, өзүмө өзүм жакпай баштадым деп. Ал болсо ошол менде дагы деле ошол күнөөкөр табият бар экенин билбегендиктен кыйнала берген экен да. Эмнеге мен куткарылып албадымбы? Бирок эмнеге жаман ойлоп атам? Эмнеге жаман иштерди кылып атам? Деген ойлор пайда болгон экен да. Анан ыйык жазууну изилдеп атып ошондо түшүнгөн экен да. Менде күнөөкөр табият дагы эле бар болгондуктан менде ушундай жаман нерселер болуп турат турбайбы деп. Бирок ал жаман нерсени кантип чечиш керек? Ыйык рухтун жетегинде жашаш керек. Ошондо күнөөкөр табияттын каалоолорун аткарбайт экенбиз деп. Ошондуктан бизге дагы тынымсыз ыйык жазуу, ыйык рухтун жетегинде жашагыла деп тынымсыз айтылып келет, туурабы? Кудай биз куткарылаарыбыз менен бизди күнөөкөр табияттан тазалап коюуга күчү жетмек. Туурабы? Тазалап коюуга мүмкүнчүлүгү жетмек. Бирок Кудай андай кылууну каалаган жок. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде, биздей ушунчалык алсыз, күнөөкөр адамдарды куткарып алгандыгы жөнүндө эсибизден чыгарбашыбыз үчүн. Да? Биз өзүбүзгө эмес, Ыйсага таянышыбыз үчүн. Биз өзүбүздү эмес, Ыйсаны даңкташыбыз үчүн. Да? Кудай бизден күнөөкөр табиятты алып салган жок. Биз күнөө кетирген сайын биз канчалык алсыз адамдар экенибизди түшүнөбүз. Күнөө кетирген сайын ушунчалык биздин жүрөгүбүз сыгылат. Күнөө кетирген сайын ушунчалык кыйналабыз. Бирок акыры каяка келебиз? Кудайга келебиз. Кудайга сыйынабыз. Кудайдан кечирим сурайбыз. Кудайга тобо кылабыз. Туурабы? Анан ошондой кезде биз түшүнөбүз. Биз ушунчалык алсыз адамдар экенибизди. Туурабы? Качан аны түшүнөбүз? Кудай ушундай ырайымдуу, ушунчалык сүйүүнүн Кудай экенин качан биз чындап түшүнө алабыз? Качан биз күнөө кетиргенде. Туурабы? Ошон үчүн Кудай биздин күнөөкөр табиятыбызды алып салган жок. Да? Биз күнөө кетирген сайын Кудайга кайрылып тобо кылабыз. Ошондуктан биздин күнөөкөр табиятыбызды биз
канчалык алсыз адамдар экенибизди билдирип, да, Ыйса менен тыгыз байланышта болууга бизди багыттайт экен. Биздин күнөөкөр табиятыбыз биз канчалык алсыз адамдар экенибизди билдирип, Ыйса менен дагы тыгыз байланышта болушубуз керек экен жөнүндө ошол нерсеге багыттайт экен. Бирок Кудай бизди күнөөкөр табиятыбыздан тазалоонун ордуна анын үстүнөн бийлик кылсын деп ыйык рухун белекке берген экен. Туурабы? Эфестиктерге 1-бөлүм 13-аятта айтылгандай, чындык сөзүн, куткарылуубуз жөнүндөгү жакшы кабарды угуп Ыйсага ишенгенибизде ыйык рух менен мөөрлөнгөнбүз деп жазылып турат. Ушундайча Кудай биздин ичибизде жашоо үчүн өзүнүн ыйык рухун берген. Ошондуктан Кудайдын руху менен биздин күнөөкөр табиятыбыздын ортосунда Ыйса келип, биздин денебизди өзгөртүп, бейишке алып кетмейинче тынымсыз согуш боло берет. Ошондуктан куткарылгандан кийин күнөө бизден түп тамыры менен жок болуп кетпейт экенин биз так билип жашашыбыз керек. Күнөө жок болуп кеткен жок. Бирок бизде күнөөнү жеңе ала турган күч пайда болду. Күнөөнү Ыйсадан башка эч ким жок кыла албайт. Жана Ыйсадан башка эч ким тазалай албайт. Ошондуктан биз күнөөнү жеңишибиз үчүн кимге таянышыбыз керек? Албетте Ыйсага таянышыбыз керек. А Ыйса кимдин ичинде жашайт? Албетте менин ичимде жашайт. Андай болсо мен кимдин жетегинде жашасам күнөөнү жеңе алам? Албетте ыйык рухтун жетегинде жашаганда. Галатиялыктарга 5-бөлүм 6-аят. Галатиялыктарга 5-бөлүм 6-аят. 16-аят. Галатиялыктарга 5-бөлүм 16-аятты чогуу окуйбуз. Мен болсо муну айтамын. Ыйык рухтун жетеги менен жашагыла. Ошондо денеңердин күнөөлүү каалоолорун аткарбайсыңар. Ыйык рухтун жетеги менен жашай турган болсок, күнөөкөр табиятыбыздын каалоолорун жеңе алат экенбиз. Андай болсо, ыйык рухтун жетеги менен жашоо деген сөз иш жүзүндө кандайча аткарылышы керек? Биздин ишеним жашообуз сөз гана эмес, практика, иш жүзүндө аткарыла турчу ишеним. Кудай айтып атат, ыйык рухтун жетегинде жашагыла деп. Андай болсо, ыйык рухтун жетеги боюнча жашоо иш жүзүндө кандайча аткарылышы керек? Ыйык рухтун жетеги менен жашаш үчүн күнөөкөр табияттын иштери кандай экенин биз так билишибиз керек. Туурабы? Галатиялыктарга 5-бөлүм ушул жерден эле 19-аяттан 21-аятка чейин окуйбуз. 19-аяттан 21-аятка чейин окуйбуз. Күнөөкөр табияттын иштери болсо белгилүү. Алар ойноштук кылуу, нике бузуу, ыпыластык, адепсиздик, бутка табынуу, сыйкырчылык кылуу, касташуу, чыр чатак, көрө албастык, ачуулануу, уруш талаш, келишпестик, жалган окутуу, жек көрүү, киши өлтүрүү, аракештик, шапар тебүү жана башка ушул сыяктуулар. Силерде мурда эскерткенимдей эле дагы да эскертемин. Мындай кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Бул жерде күнөөкөр табияттын иштери жазылып турат. Бул жерде күнөөкөр табияттын 17 иши жазылыптыр да, санап чыктым. Бирок 21-аятта Павыл улантып айтып жатат да, күнөөкөр табияттын иштери ушулар жана ушул сыяктуулар деп. Башкача айтканда, бул 17 гана күнөөкөр табияттын иштери гана эмес,
мындан дагы көп дегенди түшүндүрөт да. Эгерде күнөөкөр табияттын иштерин ыйык китепке жаза турган болсо, анда көп бир дагы Галатиялыктардын китеби дагы бир чоң бир китепке айланмак да. Ошон үчүн биякта Павыл эң маанилүү күнөөкөр табияттын иштеринин 17 штукту жазыптыр да. Анан ошол 17 күнөөкөр табияттын маанисин тереңирээк түшүндүрөйүн дедим да. Мисалы үчүн биринчи ойноштук кылуу деп жатат. Бул кандай маанидеги сөз? Өзүнүн аялы же күйөөсүнөн башка бирөө менен жаман иштерди кылуу болуп саналат. Туурабы? Өзүнүн аялы же күйөөсүнөн башка бирөө менен жаман иштерди кылуу. Ойноштук кылуу. Экинчиси нике бузуу. Никеси жок ар кандай жыныстык жаман нерселерди кылуу. Да, башкача айтканда үйлөнбөй туруп жыныстык мамиле кылууга болбойт дегенди түшүндүрөт. Үчүнчүсү ыпластык дейт. Бул моралдык нормаларды, баалуулуктарды жана принциптерди чекке каккан адам. Башкача айтканда тарбиясы жок адамдын жүрүм туруму. Андан кийин төртүнчүсү адепсиздик дейт. Бул адам күнөөдөн уялбай калган абал. Кандайдыр бир нерсе күнөө экенин билип турса дагы уятсыздык менен көрсөткөн жүрүм турум. Бешинчиси бутка табынуу. Бул Кудайдан башка бир нерсени жогору коюу. Да? Мисалы, бутка табынуу акча болуп калышы мүмкүн. Акчаны Кудайдан жогору коюп алышыбыз мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир башка адамдарды, кандайдыр бир ийгиликти алдыга коюп алышыбыз мүмкүн. Кандай бир нерселерди жогору коюу бул бутка табынуу болуп саналат. Кудайдан башка нерсенин баарын биринчи коюу бул бутка табынуу болуп саналат. Жада калса өзүңдү жогору кое турган болсоң, бул дагы бутка табынуу болуп саналат. Алтынчысы сыйкырчылык дейт. Кыскача айта турган болсок, ишенимди, үмүттү, сүйүүнү, күчтү, акылмандуулукту, жардамды Кудайдан эмес башка нерселерден издеген адам. Жетинчиси касташуу дейт. Адамдарды дайыма жек көрүү жана жактырбоо. Да? Сегизинчиси чыр чатак. Ар дайым урушкусу келген адам. Бир нерсени жактырбай уруша берген адам. Тогузунчусу көрө албастык. Бул бирөөгө жакшы болуп жатса, сенин ичиң ооруп жаткан абал. Да? Бирөөнүн иштери жакшы жүрүп, ийгиликтерге жетишип жаткан болсо, аны көрүп сенин ичиң күйүп жаткан абалды түшүндүрөт. Онунчусу ачуулануу. Өзүнүн ачуусун тыя албаган адам. Ачуусун сыртка чыгарган акылсыз адам. Накыл сөздөр 29-бөлүм 11-аят. Накыл сөздөр 29-бөлүм 11-аят. Накыл сөздөр 29-бөлүм 11-аятты чогуу окуйбуз. Акылсыз адам бүт каарын чачат, ал эми акылдуу адам ачуусун басат. Ошондуктан ачуулануу өзүнүн ачуусун тыя албаган, ачуусун сыртка чыгарган акылсыз адам. 11-си уруш талаш дейт. Бул тынымсыз кагылашуу жана бөлүнүү. Бир нерсени жактырбайт дагы тынымсыз урушуп, талашып, өзүнүкүн бербей бөлүнө берген адам. 12-си келишпестик. Бул адамдар өз-өзүнчө топ болуп бөлүнүп алып, биз буга каршыбыз деген көрүнүш. Же болбосо өзүнүкүн бербей, мен буга каршымын деген адам. Ар дайым каршылык көрсөтө берген адам. Ар дайым мындай болот го адамдар, келише албайсың го. Бир нерсени айтсаң, жок деп эле каршы боло берет. Жок, мондай болуш керек деп эле каршы боло берет. Бул келишпестик күнөөсү. Жалган окутуу 13-сү. Ыйык жазууну туура эмес түшүнүү жана ошол туура эмес жолго
башка адамдарды багыттоо, туура эмес окутуу. 14-сү жек көрүү. Бул башка адамдарга жамандык каалоо, башкаларга жаман болушун каалоо. 15-си киши өлтүрүү дейт. Бул физикалык гана киши өлтүрүү эмес, жүрөктө бирөөнө өлүм тилеген болсоң, бул дагы киши өлтүрүү болуп саналат. 16-сы аракечтик. Бул ичимдиктин же кандайдыр бир наркотикалык заттардан рахат алуу. Мисалы, тамеки болобу, насвай болобу, кальян болобу, электрондук сигареттер болобу. Кыскасы, башты маңдырайтып ошол нерселерден рахат алуу заттар. 17-си шапар тебүү. Ар кандай ызы-чуу жайларга барып көңүл ачуу. Бузулган кечелерде убакыт өткөрүү. Моралдык бузулган чексиз жашоо. Ушундайча күнөөкөр табияттын 17 иштерин карап көрдүк. Албетте, күнөөкөр табияттын иштери жогоруда айтылгандай бул 17 иштер менен гана чектелбейт. Баардык Кудайга жакпаган иштердин баардыгы күнөөкөр табияттын иштери болуп саналат. Ошондуктан Павыл айткандай ушул сыяктуудай дагы жана башкалар дегендей. Ошондой эле Павыл мындай деп эскертип жатат. Мындай иштерди кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт дейт. Бул жерде Павыл күнөөкөр табияттын иштерин мисалга келтирип, өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлөчү деп сунуш кылып жатат. Силердин жашооңор чындап эле өзгөрүү болдубу же жокпу? Силердин жашооңор ар дайым өзгөрүү жана өсүү жолундабы же жокпу? Эгерде силердин жашооңордо эч кандай өзгөрүү болбосо, күнөөкөр табияттын иштерин тынымсыз кыла берип, ал үчүн өкүнбөсөңөр, ал үчүн тобо кылбасаңар, күнөөкөр табияттын иштерин тынымсыз кыла берип, ал нерсени силер нормалдуу нерсе катары кабыл алып жатсаңар, анда ойлонуп көргүлө дейт да. Эмнеге дегенде мындай иштерди кылуучулар Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт дейт. Бирок ким чындап куткарылган болсо, мындан ары күнөөкөр табияттын иштеринен алыстап, Кудайдын эрки боюнча жашаганга каалоо жана күч пайда болот деген сөз. Ошондуктан ким куткарылган болсо, ал ыйык рухтун жетеги менен жашашы керек деп жатат. Ыйык рухтун жетеги менен жашаган жашоо күнөөкөр табияттын жашоосунан карама каршы айырмаланган жашоо экенин биз так билишибиз керек. Күнөөкөр табияттын жана ыйык рухтун жашоосу асман менен жерде айырмаланып турарын билишибиз керек. Колостуктарга 3-бөлүм 1-аяттан 15-аятка чейин. Колостуктарга 3-бөлүм 1-аяттан 15-аятка чейин. Точнее, 5-аятка чейин. Колоссалыктарга 1-бөлүм 3-бөлүм 1-аяттан 15-аятка чейин чогуу окуйбуз. Кудайдын каалоосу менен чогуу окуйбуз. Кудайдын каалоосу менен Ыйса Машаяктын элчиси болгон мен Павылдан жана бир Колоссалыктарга 3-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Эгерде силер Машаяк менен кошо тирилсеңер, анда асмандагыга умтулгула. Анткени Машаяк Кудайдын оң жагында асманда отурат. Жердеги жөнүндө эмес, асмандагы жөнүндө ойлонгула. Анткени силер өлдүңөр, силердин өмүрүңөр Машаяк менен бирге Кудайда жашырылган. Силердин өмүрүңөр болгон Машаяк келгенде, силер аны менен бирге даңк менен көрүнөсүңөр.
Ошондуктан дене кумарларын, ойноштукту, ыпыластыкты, кумардануучулукту, жаман каалоолорду жана бутка табынуучулук болуп эсептелген дүнүйөкордукту жок кылгыла. Буга чейин күнөөкөр табияттын иштери жөнүндө ой жүгүртүп көрдүк. Туурабы? Эми бул жерде ошол күнөөкөр табияттын карама каршы иштери жөнүндө жазылып жатат. Куткарылганга чейин күнөөкөр табияттын иштерин аткарып келгенсиңер деп жатат. Эми куткарылгандан кийин күнөөкөр табияттын иштерин жок кылгыла деп жатат. Жанагы жогорудагы 17 күнөөкөр табияттын иштерин жок кылгыла деп жатат. Акырындык менен жок кылгыла деп жатат. Колосалыктарга ушул жерден эле 7-бөлүмдөн 7-аяттан 10-аятка чейин 7-аяттан 10-аятка чейин чогуу окуйбуз. Силер да бир кезде ошол кумарларыңар боюнча жашачусуңар. Азыр болсо силер мунун баарын: ачууну, каарды, жамандыкты, зар тилди, адепсиз сөздөрдү таштагыла. Бири-бириңерге жалган айтпагыла. Анткени эски табиятыңарды жаман иштери менен бирге чечип салып, жаңы табиятты кийгенсиңер. Кудайды таанып билүү аркылуу жаратуучунун бейнесине окшошуу үчүн жаңыланып турган жаңы табиятты кийгенсиңер. Куткарылгандан кийин, куткарылганга чейинки күнөөкөр табияттын кылып жүргөн ыпылас иштерин эми жок кылгыла деген сөз. Бирок бизде дагы деле күнөөкөр табият болгондуктан, күнөө толугу менен жок болуп кетпегендиктен, ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз керек. Ыйык рухтун жетеги менен жашаш керек деген сөздү кантип иш жүзүндө ишке ашырабыз? Кудайдын сөзүндө кандай айтылса, тил алчаактык менен дал ошондой кылганыбыз бул ыйык рухтун жетегинде жашоо болуп саналат. Ыйык рухтун жетегиндеги жашоо бул кандайдыр бир рухтун сезимдерин күтүп, же болбосо кандайдыр бир өзүмдүн сезимим боюнча жашоо эмес. Рухтун жетегиндеги жашоо бул Кудайдын сөзүнө тил алуу. Мисалы, биз Кудайга жакпаган күнөөкөр табияттын 17 иштерин карап кеттик. Эми куткарылган адамдар ошол 17 жана башка ошол сыяктуу Кудайга жакпаган күнөөкөр табияттын карама каршы иштерин иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек. Туурабы? Ошондо силерде кандай болуп жатат? Ошол күнөөкөр табияттын карама каршы иштерин жашооңордо көрсөтүп жатасыңарбы? Ошол күнөөкөр табияттын карама каршы иштерин жашооңордо болуп жатабы? Мисалы, сени бирөө кемсинтип жага жаман сүйлөдү дейли. Эми бул учурга менин күнөөкөр табиятымдагы жана Кудайдын рухуна ээ болгон жаңы табиятымдагы катышып жатат. Туурабы? Бул учурда менин күнөөкөр табиятым кандай ишти жасагысы келет? Менин кемсинтип мага жаман сүйлөгөн адамга жооп кайтаргысы келет. Туурабы? Анын жаман кылган ишине жараша жамандык менен жооп бергиси келет. Бирок Кудайдын рухуна ээ болгон менин жаңы табиятым кандай ишти жасагысы келет? Мени кемсинткен, мага жаман сүйлөгөн адамды кечиргиси келет. Ага жамандык менен жооп бергиси келбейт. Өзүн токтотуп, сүйүү менен жооп бергиси келет. Ошондо ыйык рухтун жетеги менен жашашыбыз үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Албетте өзүбүздү токтотуп, жамандыкка жамандык менен жооп бербей, сүйүү менен кабыл алышыбыз керек. Сүйүү менен жооп беришибиз керек. Ошондо биз ыйык рухтун жетеги менен жашап жатабыз деп айтсак болот. Туурабы? Дененин
каалоосу боюнча күнөөнү козгой турган нерселерди атайын карап отура берген болсок, анда албеттүү түрдө иш жүзүндө аткарылат. Туурабы? Мисалы, жыныстык уят нерселерди кечке карай берген болсок, анда эмне болот? Же болбосо жыныстык уят нерселер жөнүндө тынымсыз ой жүгүртө берген болсок, анда эмне болот? Албетте ал иш жүзүндө аткарылат. Туурабы? Андай болсо, рухтун жетеги боюнча кандай кылса болот? Жаман нерселерден жүзүбүздү бура турган болсок, азгырык булактарды тозо турган болсок, жаман нерседен жакшы нерсеге көңүлүбүздү бура турган болсок, бул ыйык рухтун жетегиндеги жашоо болуп саналат. Ыйса келип биздин күнөөкөр денебизди өзгөртүп бейишке алып кетмейинче, күнөөдөн биз түп тамыры менен кутула албайбыз. Ар дайым ушундайча күрөш болот. Бирок бизде ыйык рух бар болгондуктан, ошол рухтун жардамы менен күнөөнүн үстүндө бийлик жүргүзө ала турган күчүбүз бар экенин биз так билишибиз керек. Ошондуктан күнөөнүн үстүнөн бийлик жүргүзө алышыбыз үчүн ыйык рухтун жетеги менен жашагыла деп айтылып жатат. Мисалы, калп айтууга мүмкүнчүлүк пайда болду дейли. Күнөөкөр табиятыбыздын каалоосу боюнча калп айтып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок рух боюнча ыңгайсыз болсо дагы чындыкты айтышыбыз керек. Туурабы? Мисалы, бирөө жардамга муктаж болуп жатат дейли. Аны биз көрүп атабыз дейли. Аны биз түшүнүп атабыз дейли. Бул жерде денебиздин күнөөкөр табияты боюнча ал кандай кылат? Бул менин көйгөйүм эмес деп айтат. Бул менин ишим эмес деп айтат. Ал өзү чечип алат деп айтат. Рух боюнча тескерисинче жардам берүү, колдоо көрсөтүү, ырайым кылуу болуп саналат. Мисалы, ичте текебердик пайда болду дейли. Дене каалоосу боюнча өзүңдү башкалардан жогору коюу болуп саналат. Рух боюнча бардык нерсе Кудайдан экенин эстеп, бардык нерсе Кудайга таандык экенин билип, өзүңдү ылдыйлатуу болуп саналат. Мисалы, үй бүлөдө кандайдыр бир түшүнбөстүк жана жаңжал болуп кетти дейли. Дене каалоосу боюнча өжөрлүк, кыжырдануу, жеңип чыгуу каалоосу пайда болот. Туурабы? Рух боюнча тынчтыкка умтулуу, сабырдуулук, момундук болуп саналат. Бардык нерсени сүйүү менен кабыл алуу болуп саналат. Мен дагы көптөн бери ушул нерседе мындай эме кылып келем да. Келинчегим экөөбүз келишпестик, түшүнбөстүк болуп кеткенде ушундай утуп чыккым келет да. Мындай мен туура эмес экенин түпкүрүмдө түшүнүп атам, жүрөгүмдө. Ушу келинчегимдики туура экенин түшүнүп атам да, бирок бергим келбейт да, все равно. Мындай утуп чыккым келет да. Бул ошол дененин каалоосу да. Рухтун каалоосу болсо, ошол кемчилигиңди туура түшүнүп, туура кабыл алып, тынчтыкты сактап, сабырдуулук менен кылганыбыз бул рухтун жетеги менен кылганыбыз болуп саналат. Ошондуктан кандай учур болбосун Кудайдын сөзүнө ылайык иш жүзүндө аткарган болсок, анда бизди жүрөгүбүз айыптабайт жана биз ыйык рухтун жетегинде жашап жатабыз деп айтсак болот. Туурабы? Силер жүрөгүңөр айыптайбы? Туура эмес кылганда, текебердик кылганда,
тил албастык көрсөткөндө албетте жүрөгүңөр айыптайт. Өзүңөр кыйналасыңар. Туура кыйналып, эзилип, чырмалып, эгерде Кудайга келип, өзүбүздү ылдыйлатып, тобо кылып, баарын калыбына келтирбесек, жүрөгүбүз сыгыла берип, приступ болуп өлүп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн рухтун жетегинде жашашыбыз керек экен да. Бизде күнөөкөр табият болгондуктан, бизден күнөө түп тамыры менен жок болуп кетпегендиктен, бизде ошол нерсе бар болгондуктан бизге ыйык рухтун жардамы керек экен. Анан ошондо гана биз жеңе алат экенбиз. Ошондо гана бизди жүрөгүбүз айыптабайт экен. Ошондо биз мындай жеңил жүрөт экенбиз да. Бардык жана спортсмендерге окшоп мындай жеңил кийинип алышып, ушундай кубаныч жүрөк менен, сүйүү жүрөк менен чуркашат го, жеңил. Эгерде биз күнөөкөр табиятыбызга чалынып, жыгылып эле, сыгылып эле, туура эмес нерселерди кылып эле жашай берген болсок, анда өзүбүз эле кыйналып берет экенбиз. Анан жүрөк ооруу дагы бул абдан мындай опасный нерсе да негизи. Ошондуктан 1-Жакан 3-бөлүм 21-аят. Birinci Жакан 3-бөлүм 21-аятты чогуу окуйбуз. Сүйүктүүлөрүм, эгерде жүрөгүбүз айыптабаса, анда Кудайдын алдында кайраттуулукка ээбиз. Ыйык рухтун жетеги боюнча жашоо бул эч качан жаңылбаш керек дегенди билдирбейт. Ыйык рухтун жетегинде жашоо сен эч качан жеңилбешиң керек дегенди билдирбейт. Эгерде туура эмес иштерди кылып күнөө кетирип алган болсок, Кудайга кайрылып, тобо кылып, туура эмес иштерибизди мойнубузга алып, кечирим сурап, кайра туруп, кылган күнөөбүздү кайталабаганга аракет кылышыбыз керек. Арттагыны унутуп, алдыдагыга кадам ташташыбыз керек. Туурабы? Накыл сөздөр 24-бөлүм 16-аятта айтылгандай, адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Туурабы? Бирок мыйзамсыздар жыгылып өлүмгө дуушар болот деп жазылат. 7 деген сан негизи жеткилеңдиктин саны болуп саналат го. То есть это значит, что буквально 7 жолу жыгыласың деген сөз эмес. Ыйса келип сени күнөөкөр денеңди өзгөртүп бейишке алып кетмейинче жыгыласың деген сөз да. Павыл деле ошол нерсени так эле түшүндүргөн да. То есть мен жеткилең боло элекмин дейт да. Павыл, элчи Павыл эң мыкты элчи. Ушунчалык Кудайдын ишинде тырышчаактык көрсөткөн. Менден үлгү алгыла деген элчи Павыл мен дагы жеткилең боло элекмин деп айтып атат да. Ошондуктан бизге бул нерсе керек. Кудай бизге бул нерсеге жол берет. Качан биз жыгылганда биз ошондо көп нерсеге үйрөнөбүз. Кудай кайра турганга жардам берет. Жыгылдыкпы? Турушубуз керек. Кийимди силкишибиз керек. Кайра алдыга кадам ташташыбыз керек. Жыгылдыкпы? Кийимди кайра тазалашыбыз керек дагы, кайра алдыга кадам ташташыбыз керек. Биздин ишеним жашообуз ошондой. Ар дайым Ыйса келгенге чейин ошол процессте болобуз. Бирок
мыйзамсыз адамдарды отпайбы? Накыл сөздөрдү ачсак, 24 бөлүм 16 аят. Акыл сөздөр 24 аят, 24 бөлүм 16 аят чогуу окуйбуз. Анткени адил адам 7 жолу жыгылат, бирок кайра турат. Ал эми мыйзамсыздар жыгалып өлүмгө дуушар болушат. Адил адамдар жыгылат, бирок кайра турганга күчү бар. Биздин ичибизде ыйык рух жашайт. Кайра турушубуз керек, кайраттуулукка ээ болушубуз керек, Кудайга кайрылышыбыз керек, туура эмес кылган болсок кечирим сурашыбыз керек. Анан ал нерсени унутуп, ал нерсени кайра кайталабаганга аракет жумшап, алдыга кадам ташташыбыз керек. Бирок мыйзамсыз адамдар жыгылат, бирок өлүмгө дуушар болот. Биз бул дүйнөдө жыгылып вдруг өлүп кала турган болсок, бейиште туруп кетебиз. Бирок мыйзамсыздар жыгылып тозокко түшүп калат. Түбөлүк өлүмгө дуушар болот деген сөз. Ошондуктан адил адам ар дайым жыгылат экенин билишибиз керек. Бирок жыгылып калдым деп ошол жерде эле жата бербешибиз керек. Кайра турушубуз керек. Кайра алдыга кадам ташташыбыз керек. Ошон үчүн Павыл айтып атат да, арттагыны унутуп дейт. Бир кандайдыр бир күнөө кетирип алдыкпы? Кечке эле ошол күнөө үчүн эми кайгырып, эмне кылам деп отура бербестен, Кудайга келип, Кудайдан кечирим сурап, Кудайдан жардам сурап, кайра алдыга түшүшүбүз керек деген сөз. Филиппиликтерге 3 бөлүм 12 аяттан 14 аятка чейин. Филиппиликтерге 3 бөлүм 12 аяттан 14 аятка чейин чогуу окуйбуз. Мен мунун баарына жеттим же жеткилең болдум дебейм. Бирок Машаяк Ыйса мага жеткен сыяктуу мен да жетүүгө аракет кылам. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Максатыма Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу бере турган жогору сыйлыгына умтулуп жатам. Биякта дагы Павыл айтып жатат. Мен деле ката кетиргем деп атат. Мен деле күнөө кетиргем деп атат. Мен деле кандайдыр бир ийгиликтерге жеткем деп атат. Бирок анын баардыгын унуттум дейт да. То есть ошол жерге кайра кайтып барбайм дейт. Мени алдыда сыйлык күтүп турат дейт. Мисалы үчүн, бул жерде туура эмес кылган иштер гана эмес, жакшы кылган иштерибизди дагы унутуп деп атат да. Мисалы үчүн, кандайдыр бир иш кылып коюп, ошонун жемишин күтүп, мага эмне берет болду экен, мени кандай мактайт болду экен, мага кандай сыйлык берет болду экен дебестен, жакшылык кылдыңбы Кудайдын жолунда, жакшылыгыңды дагы унут. Жамандык кылдыңбы, жамандыгың үчүн Кудайдын алдында тобо кыл, кечирим сура. Жакшылык кылдыңбы, Кудайды даңкта, Кудайга бардык даңкты бер дагы өзүң алдыга карай чурка деген сөз да. Ошондуктан куткарылгандан кийин бизде ар дайым ушундайча күрөш болот экенин билишибиз керек. Биз алсыз, кемчилик адамдар экенибизди билишибиз керек. Эгерде биз ошону билип жашаган болсок, анда ишеним жашоодо жеңилирээк жашайбыз да. Анан бир гана өзүм эмес, башка адам дагы кемчиликтүү экенин билишибиз керек. Башка адам дагы ката кетирип алышы мүмкүн экенин билишибиз керек. Башка адам дагы алсыз экенин билишибиз керек. Анын алсыздыгын, кемчилигин сүйүү менен кабыл алышыбыз керек. Ошондо Ыйсанын
бири бириңерди сүйгүлө деген мыйзамын аткарган болобуз. Ушу менен жыйынтыктай берели. Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү бергениңиз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, биздей алсыз, эч нерсеге жарабаган, акылы аз адамдарды куткарып алып, өзүңүздүн ыйык рухуңузду белекке берип, бизди жыйынга кошуп берип, өзгөртүп, ар дайым бизге жардам берип, жыгылып калсак кайра тургузуп, бизди алдыга карай чуркаганга күч берип жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудайым Ата, сиз келгенге чейин бизге тапшырылган иштерде ишенимдүү болуп, кубаныч жана сүйүү жүрөк менен аткарыла тургандай кылып бизге жардам бере көрүңүз. Сиз келгенде сиздин алдыңызда даңктын ичинде жолугала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Ушул жаштардын арасында алсыз болуп жаткандарды өзүңүз жетектеп, өзүңүз кам көрүп, Кудайым эң биринчи ушул чындап ишенимдери так болушуна жардам бере көрүңүз. Чогуу биргеликте жыйында болуп, сөзүңүздү үйрөнүп, ишеним жашоодо өсүп, сиздин улуу иштериңизде керегине жараган жаштардан болушуна жардам бере көрүңүз. Ушу бүгүн келе албай алган жаштарды өзүңүз кам көрүп жетектей көрүңүз. Эртеңки сөзгө бардыгы келе ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Бул дүйнөдө көптөгөн азгырыктардын ичинде биздин жүрөктөрүбүздү сиздин бир гана жыйыныңызга бура көрүңүз. Бардыгына сизге ыраазычылык билдирүү менен бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь.